Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Мурунку сабакта силер ички Тянь-Шандын жаратылыш аймактары менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы физикалык географиялык район катары эсептелген түштүк батыш Тянь-Шань. Сабактын жүрүшүндө түштүк батыш Тянь-Шандын физикалык географиялык абалы, геологиялык түзүлүшү, климаты, суулары, өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү менен таанышасыңар. Кыргызстандын аймагынын ири бөлүнүшү болуп эсептелген бул түштүк батыш Тянь-Шань. Түштүк батыш Тянь-Шань Фергана өндүрү тоолору областына кирет. Ал Талас ала тоосунун, Чаткалдын, Ат Ойнок жана Фергана тоо тизмегинин Фергана өрөөнүнө караган капталдарын, Чаткал суусунун абалын камтыган бүткүл түндүк Фергана өндүрүн ээлеп жатат. Өзүнчө физикалык географиялык аймакты түзөт. Анын аянты 26.000 километр квадрат аянтты ээлейт. Орографиялык негизинен түштүк батыш Тянь-Шань Талас Фергана жаракасын бойлоп жатат. Түндүк батышында Пискем кырка тоосу, түндүгүндө Ат Ойнок кырка тоосу, Исван жайлоо, түштүк батышында Чаткал кырка тоосу, Бозбу тоо, Бабаш ата кырка тоосу, Каадоо тоосу, Өзгөн кырка тоосу, Фергана тоо тизмеги бул чыгышынан бөлүп турган табигый аймак. Бул аймактын батышында Фергана өрөөнү ээлеп жатат. Эң бийик чокусу 3 сейит, бийиктиги 4940 метр бийиктикте. Түндүк батыштан түштүк чыгышты карай 350 километр аралыкка созулуп жатат. Батыштан чыгышты карай 150 километрге созулат. Кырка тоолордун чет жакаларында 1500-2000 метр бийиктиктерге жеткен Юра, Бор, андан кийинки пайда болгон кумдук конгломерат, аки таш чөкмөтектеринен турган өтө тилмеленген жана дөңсөөлүү рельеф, ар түрдүү түзүлүштөгү жапыс тоолор, суу ортолорундагы жалчалар жайгашкан. Бул чөкмөлөр Кыргызстандын башка аймагында кездешпегендиги менен өзгөчөлөнүп турат. Эмесе суроого көңүл буралы балдар. Суроо: аймактын эң жапыс жери кайсы аймакта жайгашкан? А. Түндүгүндө, Б. Батышында, В. Чыгышында, Г. Түштүгүндө. Кана балдар, аймактын эң жапыс жери кайсы аймакта жайгашкан деп ойлойсуңар? А. Түндүгүндө, Б. Батышында, В. Чыгышында, Г. Түштүгүндө. Кана балдар, ойлонуп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Аймактын эң жапыс жери батышында жайгашкан. Батышында бул Фергана өрөөнү түштүк батыш Тянь-Шандын эң жапыс жери деп эсептелет. Фергана өрөөнү Орто Азиядагы тоо аралык ойдуң, анын түндүк Фергана округу Кыргызстандын аймагында. Түштүк батыш Тянь-Шандын батышында Фергана ойдуңунун түндүк Фергана округу жайгашкан. Мына ушул жерде бул аймактын эң жапыс жери жатат. 400 метрден 1000-1500 метрге чейинки жаткан рельефтин тектоникалык, денудациялык, аккумуляциялык жана тектоникалык аккумулятивдик типтери ээлейт. Демек, Орто Азиядагы эң ири өрөөндөрдүн бири болгон Фергана өрөөнүнүн түндүк Фергана округу бул түштүк батыш Тянь-Шандын эң төмөн жагы деп айтсак болот. Же болбосо түндүк батыш Тянь-Шандагы эң ири өрөөн бул Фергана өрөөнүнүн түндүк Фергана округу ээлейт. Түштүк батыш Тянь-Шандын климатын карап көрө турган болсок, климаты өтө ар түрдүү. Же болбосо провинциянын климаттык шарттары бүткүл Фергана өндүрүнө мүнөздүү болгон
жалпы факторлорго географиялык, радиациялык жана циркуляциялык шарттарга байланыштуу. Бийик тоо кыркалары жылдын жылуу мезгилинде Орто Азия менен Борбордук Азиянын ысык чөлдөрүнүн табиятка тийгизген зыяндуу таасирин азайтат. Бирок Ысар Алай Чаткал Курама тоолорунун тоскоол болуп турушуна карабастан, батыштан соккон нымдуу аба массалары чыгыш жана түндүк Ферганага чейин жетет. Ошондуктан бул аймактын ландшафттары башка аймактардан өзгөчөлөнүп, айырмаланып турат. Же болбосо жалпы климаттык шарттары бул аймактын ландшафттарынын ар түрдүүлүгүнө эң чоң ыңгайлуу шарттарды түзөт. Жаан-чачындардын санын карап көрө турган болсок, түштүк батыш жагында жаан-чачын 200 мм жете турган болсо, аймактын батыш жактарында 400 мм, тоо этектеринде 600 мм 800 мм чейин жетет жана Фергана өрөөнүнүн батыш капталында 1200 мм чейин жаан-чачын жаайт. Бул аймак жалпы Кыргызстандагы эң жаан-чачындуу аймак деп атасак дагы болот. Ал эми абанын температурасын карап көрө турган болсок, абанын температурасында январдын орточо температурасы -10 градус Цельсияга чейин жете турган болсо, июлдун орточо температурасы +20 градус Цельсияга чейин жетет экен. Демек, түштүк батыш Тянь-Шандын жалпы климатындагы негизги өзгөчөлүк бул аймакта Кыргызстандагы эң жаан-чачын көп жааган аймагы туура келгендигинде. Түштүк батыш Тянь-Шань негизинен агын сууларга дагы абдан бай аймак болуп эсептелет. Суулары бул аймактын суу тармактарынын жыштыгы жана алардагы суулардын молдугу менен башка аймактардан айырмаланып турат. Ал эми сууларынын бардыгы Сыр дарыянын алабына кирет. Суулары Чандалаш, Чаткал, Нарын дарыясы, Тентек-Сай, Көк-Арт, Яссы, Ойтал, Кара-Токо көлү, Сары-Челек көлү, Кыла көл, Кулун көлү. Агын сууларынын бардыгы тең батышты карай агып, Сыр дарыянын алабына кирип, Өзбекстандын территориясын көздөй агып кетет. Андан сырткары Кара суу көлү бар. Көлдөрүнөн эң ири Кыргызстандагы эң кооз көл болгон Сары-Челек көлү, Кара-Токо көлү, Кара суу көлү, Кулун көлдөрү. Капкаташ көлү эмесе суроого көңүл бурабыз. 1 чарчы километринен агып чыккан сууларынын көлөмү эң чоң аймак кайсы? А. Түштүк батыш, Б. Түндүк, В. Борбордук, Г. Ички. Канабалдар 1 чарчы километринен агып чыккан сууларынын көлөмү эң чоң аймак кайсы деп ойлойсуңар? А. Түштүк батыш, Б. Түндүк, В. Борбордук, Г. Ички. Канабалдар ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. 1 чарчы километринен агып чыккан сууларынын көлөмү эң чоң аймак бул түштүк батыш аймагы. Түштүк батыш Тянь-Шань агын сууларынын жыштыгы жана суу чогултуучу аянттарынын ар бир чыгымы километринен агып чыккан сууларынын көлөмү боюнча Кыргызстанда 1-чи орунда турат. Суулары кышкы топтолгон кардын эришинен, эриген суулары менен, жазгы жааган жамгыр сууларынан агып сууларынын булактары куралат. Сууларынын чыгымы боюнча Чаткал суусу 1-чи орунда турат. Анын орточо жылдык чыгымы 88,8 метр куб секундасына, агымынын модулу 15,5 литр секунда километр квадрат аймакта агат. Тар дарыясыныкы 45,4 метр куб секундасына акса, 11,9 литр секундасына километр квадрат аймакта агып чыгат экен. Демек, түштүк батыш Тянь-Шандын агын сууларынын жыштыгы же болбосо суу чогултуучу аянттарынын ар бир чыгымы
километринен агып чыккан сууларынын көлөмү боюнча Кыргызстанда биринчи орунда тургандыгы менен агын суулары түштүк батышта Тянь-Шандын агын суулары айырмаланып турат. Чаткал, Фрунзе гидрогеологиялык аймагына таандык болгон жер астындагы суулардын запасы дагы бул аймакта абдан көп. Тоолордо алар негизинен жаракачаларда кезигип, тузсуз, дарылык касиети бар сууларды көбүнчө пайда кылат. Тоо тектери тоо аралык өрөөндөрдө жер бетинен 200 метр тереңдикке чейин тоо тектердин көңдөйчөлөрү менен кабатчаларында топтолуп, артезиан бассейндеринин ичинен каптал тибиндеги сөөк, тоо аралык чаткал суу ресурстары абдан мол болуп эсептелет. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Кайсы өсүмдүк суу алабын, тоо капталдарын эрозиядан коргойт? Канабалдар, кайсы өсүмдүк суу алабын, тоо капталдарын эрозиядан коргойт? А. Тала өсүмдүктөрү, Б. Шалба өсүмдүктөрү, В. Бадал өсүмдүктөрү, Г. Токой өсүмдүктөрү. Кайсы өсүмдүк суу алабын, тоо капталдарын эрозиядан коргойт деп ойлойсуңар? А. Тала, Б. Шалба, В. Бадал, Г. Токой. Канабалдар, ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Ушул өсүмдүктөрдүн ичинен суу алабын жана тоо капталдарын эрозиядан коргогон бул токой өсүмдүктөрү. Түштүк батыш Тянь-Шандын токою дагы республикабыздагы башка аймактардан өзүнүн токою менен өзгөчөлөнүп турат. Же болбосо орографиялык түзүлүшүнө байланышкан өзгөчө климаттык шарттын калыптанышы чаткал тоолорунун түштүк чыгыш жана ат ойнок тоолорунун түштүк батыш капталдарында топурагы, өсүмдүктөрү жана жаныбарлары боюнча өзгөчө айырмаланган уникалдуу мөмө жаңгак токойлуу ландшафттарынын пайда болушунда. Бул байыркы флоранын сакталышына алып келген. Демек, бул аймактын жалпы жаратылыштык климаттык шарттары бул аймакта байыркы флоранын сакталышына абдан чоң ыңгайлуу шартты түзгөндүгүн көрүп атасыңар. Түштүк батыш Тянь-Шандын токойлору эң баалуу генофонд. Жер шарындагы табигый өскөн жаңгак токойлору ушул жерде гана кездешет. Жаңгактын грек жаңгагы деп аталып калышынын негизги себеби Александр Македонскийдин согуштарынан кийин Грецияда биринчи болуп бул жаңгак токою маданиятташтырылган. Ошого байланыштуу грек жаңгак токою деп аталып калды. Жаңгак токойлору бул суу алабын коргоодо, тоо капталдарын эрозиядан сактоодо мааниси өтө чоң. Өсүмдүктөрдүн алабын сактоого жана тоо капталдарын эрозиядан сактоодо токойлордун мааниси өтө чоң экен. Анын ичинен негизги мааниге ээ болгон бул аймакта өскөн байыркы флора катары эсептелген жаңгак мөмө жемиш токою. Мөмө жаңгак токоюнун табигый жана чарбалык мааниси эске алынып, ал жерде атайын сары челек коругу уюштурулган. Сары челек коругу ЮНЕСКО тарабынан биосфералык корук деп аталып, мына бул аймактын жалпы өсүмдүктөрү жана жаныбарлары корголот. Ал токойдо өскөн өсүмдүктөр жана ошондой эле жаныбарлар мамлекет тарабынан коргоого алынган. Жана Сары челек көлү дагы Кыргызстандагы эң кооз көлдөрдүн бири болуп эсептелет. Бул аймакта көбүнчө эчки текелер, эликтер, андатырлар, суусарлар жана жайралар мекендейт. Канабалдар, суроого көңүл бурабыз. Суроо: корголуучу аймактары туташ жатпаган корук кайсы? А. Сары челек, Б. Беш таш, В. Беш арал, Г. Арыстан баб. Канабалдар, корголуучу аймактары туташ жатпаган корук кайсы деп ойлойсуңар?
А. Сары челек, Б. Беш таш, В. Беш арал, Г. Арыстан баб. Канабалдар ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Корголуучу аймактары туташ жатпаган корук бул Беш арал коругу экен. Азыр анда биз Беш арал коругу менен таанышып алалы. Араларын суулар бөлгөн беш аралчадан тургандыктан Беш арал деп аталып калган. Дарыя сууларын жараткан тоолуу өлкө, ал Батыш Тянь-Шандын толтосунда Өзбекстан менен чектешкен жеринде жайгашып, Чаткал суусу Чаткал жана Пискем тоо кыркаларын аралап агып чыгат. Бул жерде 1979-жылы Кыргызстандагы ири коруктардын бири Беш арал коругу ачылган. Мына коруктун ачылышына себепкер жандык ушул. Атактуу Мензбера сууру. Батыш Тянь-Шандан башка аймакта мындай жаныбар кездешпейт. Корукка алынганга чейин бул жаныбар жоголуу коркунучунда турган. Азыр ал үчүн ошондой эле бийик тоону мекендеген Илбирске, тоо эчкилерине аюу, улар, таз жору жана башка сейрек кездешкен өсүмдүктөрдүн кайра жаңырып калыбына келүүсүнө мезгил жетти. Көптөгөн жан жаныбарларга тоолуу, жапайы булуң ээн эркин жашай турган жай. Бул жерде 1,5 миң өсүмдүктүн түрлөрү, жүздөгөн жаныбарлардын, жүздөгөн канаттуу куштардын, бир нече миңдеген курт кумурскалардын түрлөрү бар. Алар өздөрүн качан адамдары таап изилдээрин күтүп жаткандай. Коруктун флора жана фаунасын изилдөө иштери эми башталды. Анын тарыхы да жаңыдан жаралууда. Анткени 2000-жылдан баштап Борбордук Азия мамлекеттери менен чектеш глобалдык экологиялык фондунун долбоору кайра жаралууга мүмкүндүк ачты. Беш арал коругу менен таанышып алдык, сабагыбызды андан ары улантабыз. Бүгүнкү сабактан биз жалпы Түштүк Батыш Тянь-Шандын физикалык географиялык абалы менен таанышып алдык. Физикалык географиялык абалындагы өзүнчө түндүк батыштан түштүк чыгыш көздөй созулуп жаткандыгы бул аймактын жалпы жаратылышынын, ландшафттарынын ар түрдүүлүгүнө алып келгендигин көрдүңөр. Мына ошого байланыштуу бул Түштүк Батыш Тянь-Шан башка физика географиялык райондордон өзгөчөлөнүп тургандыгы бул физикалык географиялык абалында. Геологиялык түзүлүшү боюнча мурунку геологиялык тоо тектеринин сакталып калышы менен башка аймактардан дагы өзгөчөлөнүп турат. Климаты дагы башка аймактардан өзгөчөлөнгөндүгүнө байланыштуу бул аймакта эң жаан чачындуу аймак жана жагымдуу аймактын болушу бул аймакта жалпы мөмө жаңгак токойунун өсүшүнө шарт түздү. Агын сууларга дагы өтө бай, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү дагы башка аймактардан өзгөчөлөнүп турат. Түштүк Батыш Тянь-Шан өзүнчө республикабыздын батыш тарабын ээлеп, түндүк батыштан түштүк чыгышты көздөй узак аралыктарга созулуп жатышы, бул батыштан келген аба массаларынын тоолордун тосуп жатышы жана эң батышында Фергана өрөөнүнүн түндүк округунун жатышы менен өзгөчөлөнгөн физика географиялык аймак катары эсептейбиз. Бул аймактын негизги рельефиндеги абдан тоолору түндүктөн түштүктү карай созулуп жаткандыгы менен дагы өзгөчөлөнөт. Кийинки сабакта биз Түштүк Батыш Тянь-Шандын жаратылыш аймактары менен таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.